Мы должны быть честны с самими собой. Биз өзүбүздү алдабашыбыз керек. Кайсы гана коомдо болбосун, кандай гана тармакта болбосун, өнүккөн, заманбап, ачык, чындыкты сүйлөгөн уюмдар жана артка кете турган уюмдар бар. Биз бизнес жана ошол эле бийликтеги адилеттүү жана адилетсиздиктин мисалдары тууралуу, коррупциялык байланыштар жана башкалар жөнүндө айта алабыз. Ошондуктан жарандык коом уюмдарын грант жегиштер деп айтуу адилетсиздик. Анткени биринчиден гранттык каражаттардын көбү коомубуздагы реалдуу өзгөрүүлөргө багытталган. Бирок ошол эле мен оппоненттердин пикирине кошула алам жана кээ бир уюмдарда туура жана абийирдүү башкаруу болбошу мүмкүн деп айта алам. Дагы бир жолу кайталайм. Бизнесте, мамлекеттик органдарда жана коомубуздун башка уюмдарында да бул көрүнүш бар. Анткени чындыгында биздин коомубузда болуп жаткан кубулуштар ар бирибиздин жашообузда болуп жаткан окуялардын көзгүсү болуп саналат. Жана бул трансформация көпкө созулбайт деп ишенем. Бирок биз акыры жарандык коом уюмдарынын маанисин жана ошол эле учурда аларды ачык ишкердик мамилелерди, ак ниет жарандык мамилелерди жана башкаларды калыптандыруудагы ролун түшүнөбүз. Репродуктивдүү ден соолук боюнча Альянс РС коомдук бирикмеси 2001-жылдын 27 декабринде катталган. Республиканын 7 облусунда Ош, Талас, Чүй, Баткен жана Ысык көл 7 филиалы бар. Алардын баары облустук юстиция департаменттеринде расмий каттоодон өткөн. В Ысык-Кульской области высокий уровень концентрации гениальных, талантливых людей. Ысык көл облусунда таланттуу адамдар көп болгондуктан бул альянстын ушул облуста жаралганына себеп болсо керек. Анткени ошол мезгилде биз баалуулуктарды, багыттарды өзгөртүп, биримдиктен эгемендүүлүккө, көз карандысыздыкка өтүп жатканбыз. Бул мезгилде жаңы көз караштар, жаңы баалуулуктар, багыттар өзгөргөн. Өлкө үчүн, жалпы коом үчүн кыйла оор мезгил болгон. Жашоого болгон жаңы өзгөрүүлөрдү менин оюм боюнча биринчилерден болуп Ысык көлдүн Караколдун тургундары сезди. Мүмкүн бул жерде өзгөчө аба, өзгөчө аура, өзгөчө мамилелер болгондуктан адамдар абдан маанилүү, бирок өтө сезимтал темалар, репродуктивдүү жана сексуалдык ден соолук укуктар, мүмкүнчүлүктөр жана башка нерселер жөнүндө сүйлөшө турган уюм түзүү зарыл экенин бат эле түшүнүшкөн. Кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жөнүндө, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана ушул темалардын баары бири-бири менен чырмалышкан жана бир убакта бул бизге түрткү болуп, ошол эле лидер уюм, ошол эле LW радиостанциясы жаштарды чогулткан. Ошол эле консорциум жарандык коом уюмдарынын кыйла көп санын өнүктүргөн. Балким адамдардын топтолуусу, алардын ортосундагы мамилелердин болушу репродуктивдүү ден соолук альянсы сыяктуу уюмду түзүү идеясына төрөлүү мүмкүнчүлүгүн берген. Уюмдун структурасында жаштар комитети түзүлүп иштеп жатат. Уюмдун мүчөлөрү РСди башкарууга, пландаштырууга, чечимдерди кабыл алууга жана саясатты иштеп чыгууга катышышат. Всем привет, меня зовут Улук Батыргалиев, я являюсь национальным тренером и консультантом по вопросам сексуального репродуктивного. Барыңарга салам, менин атым Улук Батыргалиев. Мен сексуалдык репродуктивдүү ден соолук боюнча үй-бүлөнү пландаштыруу, сексуалдык жактан комплекстүү билим берүү жана уюмдагы жаштарга багытталган мамиле боюнча тренермин жана консультантмын. Мен учурда 22 жаштамын. Борбордук Азиядагы Америка университетинде окуйм. Мен Ысык көлдөгү репродуктивдүү ден соолук альянсына 12 жашымда киргем. 2012-жылы болчу. Ошондон бери бул уюмдамын. Башында албетте кызыктуу болчу. Анткени ар кандай балдар бар болчу. Ойночубуз, жыргачубуз. Бизден башка жаш балдарды, өспүрүмдөрдү, тең туштарды тарбиялоо менен алектенчүбүз. Бирок кийин убакыттын өтүшү менен бул теманын маанилүүлүгүн түшүнө баштадым. Жана өзгөчө сексуалдык репродуктивдүү ден соолук боюнча тема канчалык деңгээлде биздин өлкөдө өнүкпөгөндүгүн билдим. Анткени мен өспүрүмдөрдүн жана жаштардын кандай көйгөйлөрү бар экенин билем. Себеби алар тренинг учурунда, тренингден кийин же социалдык тармактагы жеке баракчаларымда көп кайрылышат. Тренер болуу менен бирге мен сексуалдык тарбия боюнча блогумду кыргыз тилинде алып барам жана өзүмдү Кыргызстандагы сексуалдык тарбиянын элчиси катары көрсөтөм. Но по сути сексуальное здоровье, сексуальные права – это всегда на грани фола, это всегда на грани личного и общественного, на грани очень интимного. Сексуалдык ден соолук, сексуалдык укуктар ар дайым чектен ашпайт. Ал жеке жана коомдук жашоонун чегине өтө жакын, конкреттүү жана ошол эле учурда бүткүл коом үчүн кызыктуу маселе болуп келет. Балким ошондуктан көптөгөн саясатчылар сексуалдык жашоосуна байланыштуу хейт сезимин баштан кечирген. Мисалы, кайсы бир саясий ишмерлер сексуалдык байланыштар жана башкалар үчүн айыпталышкан. Анткени секс дайыма адамдарга кызыктуу. Ошондуктан мен моюнга алышым керек. Биздин уюм дээрлик күн сайын бул маселе менен күрөшүп келет жана биздин
биздин ыктыярчыларыбыз, тренерлерибиз, жалпыга маалымдоо каражаттарында иштегендер жана темабызды жайылткандар силер жаштарды бузуп жатасыңар, же сексти үйрөтүп жатасыңар, же бул тема биздин маданий баалуулуктарыбызга же салттуу баалуулуктарыбызга туура келбейт деген сөздөрдү дайыма угуп келебиз. Айла жок, биз муну менен күрөшүшүбүз керек, моюнга алышыбыз керек. Анткени биз өтө татаал, бирок ошол эле учурда өтө сезимтал теманы алганбыз жана аны менен иштегенге туура келет. Почему это очень важно делать, почему мы этим Эмне занимаемся? үчүн бул абдан маанилүү жана эмне үчүн биз муну менен иштеп жатабыз. Жана эмне үчүн мен дагы эле ушул жерде иштейм. Анткени мен өзүмө алдыма максат койгон элем. Өзүмдүн, теңтуштарымдын, жаштардын өзүбүздүн кантип коргоо керек? Денебиз кандай иштейт? Эмне үчүн өз дене түзүлүшүбүздү кабыл алышыбыз керек? Сексуалдык мамилеге байланыштуу ар кандай стереотиптерге жана мифтерге кантип алданбоо керек? Гендердик ролдор, үй бүлөнү пландаштыруу боюнча жана башкалар боюнча жеткиликтүү маалымат берип иштейм деген максатым бар. Бул абдан чоң глобалдык максаттар. Ошондуктан мен бул уюмда 9-10 жылдан бери ыктыярчы катары иштеп келем. Жана ыктыярчылык иштин жүрүшүндө тренингтердин, ар кандай семинарлар, акциялар болгон учурда саламаттыкты сактоо, билим берүү министрлиги сыяктуу чечим кабыл алган органдар менен иштешебиз. Биз сергек жашоо образын пропагандалайбыз. Аларды программаларга киргизүүгө аракет кылабыз. Мындан тышкары мен окуу куралдарын, брошюраларды иштеп чыгууга катышам. Мунун баары Альянстын жана мен бул жерден алган көндүмдөрдүн аркасынан болду. Анткени бул көндүмдөр болбосо бакалавр даражасын албаган да адамды эч ким алмак эмес. Долбоордук иш-чаралардан тышкары АРС бейөкмөт уюмунун кызматкерлери өлкө боюнча активдүү тренингтерди башка кеңседе жана филиалдарда өткөрүшөт. Первое – это уважать себя, свое тело и свое здоровье. Уважение к... Биринчи нерсе өзүңүздү, денеңизди жана ден соолугуңузду урматтоо, башкалардын ден соолугун урматтоо жана сергек жашоо, сергек мамилелер, дене сак, сексуалдык жана репродуктивдүү мамилелер жана коомдогу өзгөрүүлөргө чындап салым кошо ала турган чөйрөнү түзөө. Албетте бул дененин коопсуздугу, репродуктивдүү укуктар, сексуалдык эркиндик жана сексуалдык укуктук маселелери бар коомдогу олуттуу өзгөрүүлөр. Здесь фамилия твоя и роспись, то есть то, что ты ознакомлен с инструкцией по технике безопасности и возражения не имеешь. Вот сама памятка по технике безопасности. Можно подчиняться этим правилам во время прохода. Я приобрел очень много навыков и знаний того, как вообще... Мен эркектен аялдын системасы жалпысынан кандайча түзүлгөнү, репродуктивдүүлүк, үй бүлөнү пландаштыруу, бойго бүтүү, уруктандыруу, кантип ишке ашат, контрацепцияны кантип тандоо керектиги боюнча көптөгөн көндүмдөргө жана маалыматка ээ болдум. Сексуалдык репродуктивдүү ден соолук, жыныстык жол менен жугуучу инфекциялардан кантип коргонуу керек, зордук зомбулуктан кантип сактануу керек, өнөктөш менен кантип сүйлөшүү керек, же ата-эне менен кантип сүйлөшүү керек жана сексуалдык билим берүү программасына камтылган башка көптөгөн маселелер боюнча өзүм үчүн көндүмдөрдү жана маалыматтарды алдым. Башкача айтканда бул soft skills деп аталат. Бул компьютер менен иштөөнүн, ар кандай программалар менен иштөөнүн негизги көндүмдөрү жана Альянстын аркасында долбоордо иштөөдө саламаттыкты сактоо тармагында иштешүү менен ушундай тажрыйбага ээ болдум. Уюмда ар кандай чечимдерди кабыл алган адамдар менен өз ара иштешип, ошонун аркасы менен өзүмдүн багытымды, ишмердүүлүгүмдү келечекте жана учурдагы ишмердүүлүгүмдү таба алдым. Азыркы учурда окуумдан сырткары Smart Жаран бейөкмөт уюмунда ыктыярчы болуп иштеп жатам. Биздин уюм жарандык аркылуу демократиянын өнүктүрүүгө багытталган жана ошондой эле адам укуктарын темасын камтыйт. Альянстагы уюмда топтогон тажрыйбаларымдын аркасында мен бул кызматка ээ болдум. И на данный момент я параллельно еще своей учебе и волонтерской деятельности. Мен Альянсты бир гана ден соолук жөнүндө жаңы нерселерди биле турган аянтча гана эмес, ошондой эле өнүгүү платформасы, келечекте боло турган жашоодогу трамплин болуп саналат деп эсептейм. Мен жогоруда айткандай, саламаттыкты сактоо маселелери менен алектенгим келет жана жалпысынан өз мекендештеримдин, кыргызстандыктардын ден соолугун чыңдоо, сексуалдык ден соолук, репродуктивдүү ден соолук, үй бүлөнү пландаштыруу жана адам укуктары боюнча маалыматтуулукту жогорулатууну каалайм. Я горжусь теми нашими эламниками. Мен биздин эламниктер менен сыймыктанам. Алар биздин бүтүрүүчүлөр. Альянска балким көптөн бери мүчө болбой калышты. Бирок сексуалдык жана репродуктивдүү укуктарды мурдагыдай жигердүү өнүктүрүп келишет. Азыр алар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, өкмөттө, чоң уюмдарда иштешет жана алар жакынкы келечекте боло турган өзгөрүүлөрдүн агенттери деп ишенем.
Репродуктивдүү ден соолук үчүн Альянс коомдук бирикмеси эл аралык үй-бүлөнү пландоо федерациясынын курамына кирет. 2002 жылдан бери АРС төмөнкү долбоорлорду ишке ашырып келет. АРСдин институционалдык өнүктүрүү долбоору. Институционалдык өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү потенциалды жогорулатуу жана мамлекеттик органдар, донорлар жана жеке сектор менен өнөктөштүк мамилелерди түзүү. СРЗ кыймылындагы адамдарды коргоо долбоордо сексуалдык жана репродуктивдүү ден соолукту жана качкандардын өлкө ичинде жер көтөргөндөрдүн жана мигранттардын укуктарын жакшыртуу. Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу репродуктивдүү ден соолук альянсынын институционалдык өнүгүүсү бекемдөө. Адамдык жана финансылык ресурстарды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу. Адамдар үчүн кызмат көрсөтүү. Кыргызстандын, Казакстандын жана Тажикстандын айыл жерлеринде эненин коопсуздугун жана СРЗПнын жайылтуу долбоору. Борбордук Азия өлкөлөрүндө эне жана баланын өлүмүн кыскартууга салым кошуу. Сапармандардын жана поезд узатуучулардын арасында АИВ, ЖИХ, ЖЖИПтин алдын алуу долбоору, АИВ жана ЖЖИПтин инфекциясынан коргоо. Жаштардын катышуусу жана өнүгүүсү долбоору. Жаштар АРС КБнин бардык деңгээлдерине катыша алат, өзгөчө башкаруу жана чечимдерди кабыл алуу жаатында. По сути, те явления, Чындыгында биздин коомубузда болуп жаткан кубулуштар ар бирибиздин жашообузда болуп жаткан окуялардын күлгүсү болуп саналат жана бул трансформация көпкө созулбайт деп ишенем. Бирок биз акыркы жарандык коом уюмдарынын мааниси жана ошол эле учурда алардын ашык ишкердик мамилелерди, ак ниет жарандык мамилелерди жана башкаларды калыптандыруудагы ролун түшүнөбүз.